Кылымдар ачпай сабатты, кармабай калем кагазды, мен туылган доорго жеткирдиң, мээңе сактап манасты деп. Акын Байдыласарына коюп жазгандай, кылым кыйырынан ушул күнгө чейин ооз эки маданиятта жашап келе жаткан, тагыраак атадан балага, энеден кызга, муунда муунга өтүп келе жаткан Манас эпосунун улуу дүйнөсүнө кайрадан баш баккан жалындуу жаштар менен Манастан интеллектуалдык телетаймашы кезектеги чыгарылышы менен назарыңыздарда. Арыбаңыздар. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк Манас үчилтиги нар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча чыгарган жарлыгын, ошону менен катар уңгу жол улуттук дем дүйнөлүк бийиктик жарлыктарын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, жаштар саясаты министрлиги, Кыргыз улуттук Манас театры жана Манас улуттук академиясы биргеликте уюштуруп жаткан Манастан интеллектуалдык телетаймашы бул айлампасында дагы Залкара Манасчы Түлөберди атабыздын 290, Чоңдон атабыздын 190 жылдык мааракелерине карата уюштурулуп олтурат. Бишкек шаарындагы окутуу кыргыз тилдүү мектептер арасынан эң мыкты деп тандалып келген топтор бүгүн сиздерге таймаш курушат. Бул топторду тааныштыра кетсек, алгачкысы 79 мектептен келген Мурас тобу, даярдаган мугалими эл агартуунун отличниги Кайчыбекова Аида эжебиз. Мурас тобунун атаандашы 68 мектептен келген Данышман тобу, даярдаган мугалими эл агартуунун отличниги кыргыз тили төш белгисинин ээси Турусбекова Төркүнбү эжебиз. Мурас Данышман тобунун атаандашы 59 мектептен катышып жаткан Аян тобу, даярдаган мугалими Сагынбекова Алин эжебиз. Аян, Данышман, Мурас төлгөлүү 3 топтун бүгүнкү төгөрөгү төп таймашына калыстык кыла турган биздин олжолуу жана ооматтуу калыстар тобу менен тааныштыра кетели. Калыстар тобунун төрагасы Кыргыз Республикасынын эл артисти, Манас миң мааракесиндеги алтын медалдын ээси, даңк медалынын лауреаты профессор Назаркул Сейдирахманов атабыз. Калыстар тобунун мүчөсү Кыргыз Республикасынын эл артисти, дүйнөлүк рекордтор китебинин катталуучусу элибиздин сыймыгы Рыспай Исаков агайыбыз. Калыстар тобунун мүчөсү таймашыбыздын жана Манастан интеллектуалдык телетаймашынын башкы демөөрчүсү болуп жаткан Кыргыз улуттук Манас театрынын директору, Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты Нурбек Талантбек уулу. Калыстар тобунун ишин ийгиликтерди каалайбыз дагы, топ даярдап, эсен-соо бүгүнкү эфирге алып чыгып олтурган устаттарыбызга таазим кылып, республикалык таймаштан көрүшүүнү каалап, жакшы тилек жарым ырыс менен мугалимдерди ордундук узатабыз. Улуу устаттар бар болуңуздар. Ар дайым уңгулуу жолубуздан адашпай, сиздер сепкен үрөн элге жарыгын чачып аман турсун. Бар болуңуздар. Элибиз саламдашпай сөз баштаба дейт. Так ошонун сыңарындай жалпы журт менен саламдашып, амандашып, өздөрүнүн ким экендигин тааныштырып ураанын чакыруу үчүн ураан чакыруу бөлүмү менен киришүү кезек биздин Мурас тобу сиздерде. Салам айтып баштайын сөздүн башын, кантип бузан бабалардан калган салты баш ийип таазим кылам мен сиздерге. Карытып кылымдарды жашап келген, кыргызым кадыр баркын салтын билген, урпагы ошолордун мына бизбиз, кол кошуруп баш ийип салам берген. Эли журттун баарыңа салам болсун, кыргызымдын учу кыйры аман болсун, эл ичинде таланттуулар өнүп өсүп, жерге бизде бейпилдик заман болсун. Улуу тарых мурас кылган калкыбызда, уланат ыйык болуп салтыбызда, мына ошо ата-бабам салтын жолдоп, ийилип, таазим кылып салам айтам жалпыңызга. Биздин топтун аты Мурас болгондуктан Мурасты чечмелеп берсек, Мурас дегенде бизге ата-бабалардан калган баалуулуктарды, билимдерди жана салттарды түшүнсөк болот. Бул элдин тили, када салты жана акыл насааты. Мурас, бул өткөн муундардан калган нерселерди муундан муунга өткөрүү. Манас да бизге мурас болуп саналат. Ал кыргыздардын батырлыгын, биримдигин жана тарыхын чагылдырат. Келечекке багыт алам Манас менен. Жан дүйнөмдө азыктантам Манас менен. Эл жер тааныйм Манас менен. Манас, Манас, Манас. Мурас тобуна ийгиликтерди каалайбыз. Кезек Данышман тобунда. Биздин топтун аты Данышман. Данышман деген сөзү чечмелеп кетсем, данышман бул акылман, ар нерсенин жөнүн билген, көсөм, билимдүү, кемелгер дегенди түшүндүрөт. Манастын, Кошойдун, Акбалтанын, Аманбеттин, Каныкейдин данышманддарына калет жок. Биз да улуу уюк ата-бабаларыбыздын данышмандык менен айткан акыл сөздөрүн эсибизге тутуп, өз элибизге кызмат кылабыз. Биз ошондуктан топтун атын Данышман деп койдук. Акылга тунук жагып шам, акылман ойчул калыс жан, Алламда жашап өттү эле атабыз Бакай Данышман.
Аалам угуп, атаганын таш жарган, жерин коргоп, эл милдетин аткарган. Кабылан шер, Айкөл Манас атабыз, данышмандык кылып элин башкарган. Каршылашын жеңип чыгып жарыштан, тайбаган эш чоң күрөш намыстан. Жашап өткөн баатыр кошой атабыз, билеги күч, айбаты курч, данышман. Данышманбыз, жол билебиз, караңгыда күн болобуз, акыл менен бийик өсүп, жаркыраган нур болобуз. Манас, Манас, эр Манас. Мен топ башчысы Токтобекова Динай, топ мүчөлөрү Рыспекова Деми. Жумагулова Роза. Данышман тобуна ийгиликтерди каалайбыз. Кезек аян тобу сиздерде. Халкыма кыран Манас келген аян, ак бата тирек болуп берген аян, кыргызга кубат болуп тирек болуп касташкан душмандарды жеңген аян. Коруна көк теңирди берген аян, көк жалдуу Айкөл шерди берген аян, өлтүрбөй түбөлүкка сылдарды жашташып арабызда жүргөн аян. Кылымдар калтыргандай кыргыз атын, кыйналбай жашасын деп урпактарын, аламга келген асыл аян менен Айкөл шер төрөлүптүр кыргыз калкым. Кайыптан кыргыз элге келген аян, хан Жакыпка туш кылып берген аян, чыйырдыда энеге уул болуп, чындыгында эр Манасты берген аян, ааламга адамзатка келген аян, кыргыздын коргоочусун берген аян, адамдай акыл өстүү канаты бар, Манаска акуланы берген аян. Толкуп жүрөк, толкуп бүгүн тобубуз, аалам сүйүү ачык болсун жолубуз. Аян тобу салам айтат сиздерге, алек алып, кабыл алып коюңуз. Ураанын ким? Манас, Манас, Манас. Топ башчысы мен Асанбек кызы Насыхат, топтун мүчөлөрү Кабылов Алинур. Аскарбеков Атай. Керней сурнай тартып, кереметін артып, керемет ураан чакырып өздөрүн тааныштырган Аян, Мурас жана Данышман топторуна ийгиликтерди каалайбыз. Бул бөлүмдө 3 топ канчадан упай топтоду. Назарыңыздарды экранга бурабыз. Алооке молто кан чыгып, айбатынан жан чыгып, кыркыруу кыргыздын бири тереңге түшүп, бири эреңге кетип, бири каңгайга тентип, бири алтайга тентигенде эл тилегинен, журттун аруулугунан бүткөн Манас атабыз кадимки кыргызды кулаалы таптап куш, курама жыйнап журт, тели куш таптап куш, тентиген жыйнап журт кылып бүгүнкү күнгө жеткирди. Азып жүргөн кыргызды ала тоого алып келгенден дагы азабы бүгүн ала тоодо турган кыргызды мекенин сактап калууга үндөй андан дагы кыйын экендигин тарых далилдеп келе жатат. Тилге, мамлекеттин журтуна бүгүн ээлик кылып турган аймагыбызга, атрибуттарыбызга сөз тийгизбей, жалындуу жаштардын жүрөгүнө жакшы үрөөн сепсек деген жакшы тилек менен 15 жылдан бери өзүнүн сапарын улантып келе жаткан Манастагы интеллектуалдык теле таймашы бүгүн дагы бир канча кызыктыруу суроолорун так ушул Манас бөлүмүндө каткан. Сагынбай Орозбак уулунун бар ибаратын, дасмиясын жайып, жалпыңыздарга жар салып жаткан жалындуу жаштарга ийгиликтерди каалайбыз. Биринчи суроо биздин Мурас тобу сиздерге. Жакып атабыз Алтайда турганда Ташкентти ким башкарган? Жакып атабыз Алтайда турганда Ташкентте ошол Коңуроолбай деген башкарган. Мурас тобу өздөрүнө берилген суроонун жообун так айтты. Бирок окуясы, ал Коңуроолбай ким экендигин, кайсыл элден экендигин анын кенен таржымалын айтып бере алган жок. Калыстар кур койбой тиешелүү упайын берет деген жакшы тилектебиз. Суроо Данышман тобу сиздерге. Манас атабыз кан шайланганда көкчө кандай атакка ээ болот? Манасты кан шайлагандан кийин көкчөнүн чоң атасы Камбаркан көкчөгө барып сен атаңа көрө качантан бери эле малдын көзүн карап жүрө бересиңер, силер деле элдердей болуп кан болбойсуңар деп аны жемелегенде көкчө Манаска барып, Жакып хандыкты алса, Манас бийлик Жакып бийликти алса, Манас хандыкты алса, мага төрөлүктү бергиле деп төрө болот. Азаматсыздар, жооп туура. Ташка тамга баскандай жооп. Кийинки суроо сиздерге урматтуу Аян тобу. Кыргызда кан таажысы эмне болгон? Тилекке каршы Аян тобунан жооп жок. Бул кадимки жыгаалуу бөрк. Бүгүн биз күйүп жүргөн тебетейлердин бардыгы бир замандарда эл бийлеп журт сураган башчылардын гана баш кийимдери болгон. Кийинки суроо кайрадан Мурас тобу сиздерге. Култаң эмне себептен билерикти орго салып коет? Анткени ал ошол өзүнүн жеринен чочун өткөндөрдү жакшы көрчү эмес. Анан чочун жүргөн билерикти көрүп калат өзүнүн жеринде. Анан зынданга салып коет. Окуяны тикелей алганда дагы жообун айтты. Ал эми эмне үчүн аны орго же зынданга салгандыгы жөнүндө айтышылган жок.
кадимки Билериктин тегин адам эмес экендигин дагы билип турган, зилинде душмандык жана тыңчылык кылып жүргөндүгүн сезген. Кийинки суроо кайрадан Данышман тобу сиздерге. Култаң Билерикти эмне себептен башканын эмес, Арсалаңдын зынданына салдыртат? Култаң Билерикти башканын эмес, Арсалаңдын зынданына салганын себеби анткени Култаң өзү Арсалаңга баш ийип жүргөн балбандардын бири болгон жана Арсалаңдын шаарын башкаруучу болгон. Ошондуктан ал Билерикти башканын эмес, Арсалаңдын зынданына салат. Арсалаңдын шаарлары кандай шаарлар аталат? Көйкөнү, Калда, Көйкөнү. Жооп туура, азаматсыздар. Көйкө жана Көкөнө шаарлары деп айтылат. Кийинки суроо Аян тобу сиздерге. Билериктин Арсалаңдын колуна түшүп калышы кандай жакшылыкты алып келген? Билериктин Арсалаңга колуна түшүп калышынын жакшылыктары бул ал Билерик Арсалаңдын кызына үйлөнөт. Ким? Нургузар. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан Мурат сиздерге. Текестеги өрттөн деген жер эмне себептен мындай аталып калган? Текестеги өрттөн деген жер мында аталып калганын себеби Манастын аскерлери ушул Текес тарапка согуш уюштурганда, ошондо алар болсо аз болуп калып, тигилердин колун көрүп өлө чочулаган. Анан болсо Манас эмнеге артка кайрылбайбыз, аягына чейин барабыз деп айткан. Анан Бакай бияктан бир нерсе туура эмес деп жайын билиге барат. Ошондо барганда өрттөн деген ушул эгерде Бакай өзүнө кылыч сайса, тигил аскерлер да кылыч саят, өзүнө кылыч саят. Ошондуктан ал кара дуба менен окуп, ошол аскерлерди мындай жалданма сыйкырланган аскерлер экенин билип, ошол жерде өрттөп салат. Ошондуктан өрттөн аталып калат. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан Данышман сиздерге. Текес канга болгон жортуулда кыргыз колуна эмне себептен Айдаркан кан шайланат? Жок. Тилекке каршы Данышман тобунан жооп жок. Ал жердин уусун, сырын билгендиктен аксакал катары деп сый менен карап, анан эң башкысы жердин шартын билет деген жакшы ниет менен кан шайланат. Кийинки суроо Аян тобуна. Боз уул эмне себептен Айкожону издеп терс маёодон аттанат? Анткени Манастын көзү көрбөй калган болот. Анан ошол жараны айыктырыш үчүн боз уулду издейт. Окуя? Не болуп көрбөй калган көзү? Эме, мылтыктардын түтүнүнөн көрбөй алган болот. Өзүңүздөр көргөндөй биздин оюнчуларыбыз окуя жөнүндө кенен окушуп, анын оң, тетириз, күнгөй, тескей маселелерине токтолгон эмес. Тикелей гана кыска жооптордун баарын өздөштүрүп алгандыгын көрүп жатабыз. Манас табызды дарылоо үчүн аттангандыгы үчүн, бирок ал кандай шартта дарылоо үчүн, эмне үчүн терс маёодон Манас табызды эмне себептен дарылап жатат деген кошумча суроолорго тилекке каршы жооп беришпейт. Кийинки суроо кайрадан Мурас тобу сиздерге. Колпоңдун элин чапкан Кайып менен Мунар эмне себептен экиге бөлүнөт? Колпоңдун элин чапкан Кайып менен Мунар экиге бөлүнгөн себеби анткени Кайыпкан ушул утулган элдердин ушул аскерлерин өзүнө кошуп, чоң бир көп сан жетпес бир аскер болуп топтогонун көрүп, ошол бунун жайын билбейбиз деп, ошол Оргонун ханы өлүп калган болот. Ошол Оргонун ханынын колун алып, ошону басып алат. Оргонун ханы өлүп калгандыктан ошол колду басып алып, чогуу бир экиге бөлүнөлүк деп, ошол колу сан жетпес көбөйөт. Ошондуктан экиге бөлүп аттанышат. Бул бүткөн жооп Кочкор менен Кара Кужурга кол экиге бөлүнгөндүгүн айтып берсе деген тилектер турдук элек. Бүгүнкү Кочкор, бүгүнкү Кара Кужур Манас эпосунда дагы бүгүнкүдөй эле айтылат. Кийинки суроо кайрадан сиздерге. Ойсалкын эмне себептен үрбү келгенде качып кетпей, эки сууда калып калат? Ойсалкын эки сууда калып калганын себеби ал 28 жаштагы үрбүнү күтүп, ошого көөгө тийип, өзүнүн элин аман сактап калууну ойлогон. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо Аян тобуна. Бүгүнкү Кемин шаарынын аймагын Манаста кандай атаган? Бүгүнкү Кемин шаары Манаста Кемин шаа деп аталган. Тилекке каршы жооп туура эмес. Бул Кичи Абансуу шаары деп аталган. Бакай атабыз бооңдо, бооң аял менен салгылашкандан кийин басып барган жер эле. Кийинки суроо кайрадан Мурас тобу сиздерге. Алтайдан Ала тоого көчмөк болгон Манас атабыз эмне себептен каалаганын барып, каалабаганын калгын деп айткан? Анткени Манас элди мажбурлабай эркине коет. Ал эпосундай деп айтат. Бар деп
Көчпөдүң деп кордобойм, көчтөп сени зордобойм. Каалаганың мында калгыла, каалаганыңар барыңар деп айтылат. Жооп туура азаматсыздар. Манастабыз ар дайым жергиликтүү элдин көпчүлүктүн акылы менен иш кылган Айкөл падыша болгон. Кийинки суроо кайрадан даанышман сиздерге. Үрбү эмне себептен Үрбүчү шаарын таштап Туркөл, Керимден Кеминге келет? Себеби Үрбүчүн шаарын таштап Туркөл, Кеминге келген себеби бул ошо Кеминден Ойсалкын кызын алган. Жана дагы Ойсалкын кызын алганда деген ошо жалпы Үрбү дагы ошол жалпы өзүнүн элин жана дагы атасын ошол Кемин шаарына баруусун айтат, баруусун көндүрөт. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо сиздерге аян тобу. Кашкарлыктар эмне себептен Алакунду башчы кылып алышат? Анткени кашкарлыктар өзлөрү лайраңпоз жана кумарчы болгондуктан Кошой деген ошол кашкарлыктардан кетип жатканда айта каттуу батырды ханшайлап калтырып кетет. Бирок ошол Кошой кеткенден кийин кашкарлыктар ханын алмаштырып Алакунду хан кылгандан кийин лайраңпоз болуп кумарчы болушат жана алар деген динден качкандыктан гана ошол Алакунду хан шайлашат. Жооп туура азаматсыздар. Негизинен Айтак менен Алакундун бирин-бири эл тарабынан алынгандыгы жөнүндө окуяны айтып бердиңиздер. Ушуну менен биз Манас бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө кайсыл топ канча упай топтоду? Назарыңыздарды экранга бурабыз. Таймашыбыздын кезектеги бөлүмү сыр куржун. Өзүңүздөр билгендей балдарыбыз куржунга катылган көнөргөн сөздөр менен макал лакаптарды чечмелеп, алардын келип чыгышын айтып беришет. Бизге макалдардан төөгө алтын артсаң да жегени тикен. Бул макалды чечмелеп берсек, канчалык адамга жакшылык кылсаң да, алар жакшылыгыңды сыйлашпай, өздөрү мындай жаман жакка бурула беришет. Мисалы, Көбөш менен Көкөтөйдө алардын ошол чогулганда ошолордун да аскерлери бири-биринен чыккынчылык кылат. Ошону дагы биз эпостон мисал келтирип берсек болот. Ал эми көнөргөн сөздөрдөн жеке сан деген сөз келди. Буну чечмелеп берсек, бул төөнүн мойнуна таккан коңгуроо. Бизге көне сөздөрдөн дуңчу деген сөз келди. Дуңчу деген сөздүн маанисин чечмелеп кетсек, бул котормочу деген маанини билдирет. Ал эми Манас эпосуна мисалга ала кетсек, бул Көзкамандардын окуясынан. Көзкамандарга бул дөңөйлүнөн Бозгой деген киши кошулган. Жана дагы ал уулдардын улуусу эң жана дагы Көкчөкөз, жана дагы кийгени Кожоймо, минген аты болсо Коржоңбоз. Ал эми асынга мылтыгы Чотала, ичкен ашы Атала. Жана дагы калмакта бардыгы ошол жакта калмакта өскөн балдардын бардыгы беттерин жуба жүрө бергендиктен бардыгы боталат деп айтылат. Жана ошондой эле бул дөң элине тил билбегендиктен Көзкамандар дөң элине дуңчу болгондугу айтылат. Жана дагы кошумча айта кетсек, бул Манастын чоросу Ажыбай бул 70-тен ашык тил билген. Жана дагы Манас кайка барбасын, Ажыбай чоросу ал Манаска дуңчу болуп дагы берген айтылат. Экинчи макал лакаптарды айта кетсек, бул адам аласы ичинде, мал аласы сыртында деген макалды чечмелеп кетсек, бул эгер адамдын ичинде биз эмне катылгандыгын эч кимибиз билбейбиз. Жана дагы бул адам эгерде жаман ою менен бирөөгө жамандык жасаса, анда ал эч кимге билгизбестен өзүнүн ичинен жасайт. Бирок аны эч кимге айтпайт. Ал эми малдыкы болсо, сыртындагы ала буласы, чараласы бардыгы билинип турат. Манас эпосуна мисалга ала кетсек, бул Манас өзү тууганым, бир тууганым деп Көзкамандарга астына аш, үстүнө үй жана дагы мингенине тулпар кылып берип жатса дагы, Көзкамандар ага жүзүнө келсе, жүзүнө карап жылмайып, бирок кетсе анын Манасты өлтүрүп жана дагы ошо тактысын алуу болгон. Бул дагы Көзкамандардын арам ою болуп дагы эсептелинет. Жана дагы биз Жапакты да калсак болот. Жапактагы бул Манастын туугандарынын бири. Жапактын дагы бул арам ою Манасты өлтүрүп жана дагы анын тактысын алуу болуу болгон. Бизге көнөргөн сөздөрдөн көрек деген сөз туш келди. Бул көрек деген адамдын жакшы сыпаттарын айткан сөз болуп эсептелет. Бул адамдын акылмандыгын жана жакшы сапаттарын мүнөздөгөн сөз болуп эсептелет. Макалдардан болсо падышадан башкага баркы болбос көөхар таш. Жок. Мурас, Данышман жана Аян топтор өздөрүнө берилген көнөргөн сөздөрү менен макал лакаптарды чечмелеп айтып беришти. Балдардын кеп куржуну канчалык болду? Мисалдары, кошумча пикир кайрадан калыстар тобу сиздерде.
Birinci taypaga жеке сан деген сөз келди көне сөздөрдөн. Анын маанисин чечпеледиңер, жакшы. Экинчи тайпага дуңчу келди, мисалын, сөзүн бардыгын аябай жакшы чечпеледиңер. Болгон Ажыбайдын маселесинде көкчөкөс айтып атпайсың, Ажыбайдын маселесинде бир аз башкачараак караш керек. Анткени ал жөн эле дуңчу эмес, жөн эле котормочу эмес да, ал тилмештик кылган да, элчилик да кылган. Бул баскычтар. А дуңчу котормочу гана болуп иштейт да, которуп гана берет. Экөөнүн айырмасы бар. Кийинкиге эстеп койгула. Ал эми корек деген сөз боюнча 3-чү тайпа такыр мисалдарды келтире албадык. Маанисин да ачып бере алган жокпуз. Корек деген адамдын жакшы мүнөзү деп атабыз. Андай нерсе эмес. Бул биринчиден өрүктүн коросу деп коет го, быш элегин дагы айрым жерлерде корек деп айтат. Андан сырткары Манастын өзүнө келе турган болсок, эпостун өзүнө келе турган болсок, кошумча азык зат тоют, кошумча азык жыйнап алуу жөнүндө дагы азыркы тил менен айтканда запас кылып алуу түшүнүгүн дагы корек деп коет. Ал эми макалдарга келе турган болсок, негедир бири-бириңерге байланышкан макалдар келди. Төөгө алтын артсаң да жегени тикен дейт. Бул жердеги мисалдарыбыз, макалды чечмелегенибиз бир аз туура эмес болуп калып атат. Себеби адамдын жакшылыгын адам жакшы билбейт, байкабайт дегенде туура эмес болуп калат. Анда эч кимге жакшылык кылбагыла, силердин жакшылыгыңарды эч ким билбейт дегендей сабак калтырып коебуз да биз башкаларга. Тескерисинче, кимге эмне жасаш керек, ким эмненин кадырын билет, ошого ылайыктап иш кылыш керек. Төөгө төө алтынды эмне кылат чындап келгенде? Сөзмө сөз түйүс маанисин ала турган болсок, анын азыгы тикен болуп атса, демек адамдын ар бир адамдын өзүнүн мүнөзүнө жараша, мамилесине жараша, пейил куюна жараша, дүйнө таанымына жараша мамиле кылыш керек жана ошондой баалуулуктарын таап бериш керек. Адам аласы ичинде, мал аласы сыртында деген макал келди. Силерге макалыңарга, чечмелегениңерге ыраазычылык билдиребиз. Рыспай агайыбызга ыраазычылык билдиребиз. Дагы биз сыр кужун бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Калыстар топторго канчадан упай берди. Назарыңыздарды экрандарга бурабыз. Таймашыбыздын 4-чү бөлүмү болгон сырттандарды сынайбыз бөлүмү. Өзүңүздөр билгендей, чыны менен айрым топ башчылар бүтүндөй бир топтун намысын белине байлап келет. Ал эми калгандары ага куйрук жана ошондой эле канат гана болуп беришет. Өзөктү түзгөн сырттандарга карата алгачкы 10 суроону Мурас тобунун сырттаны сизге узатабыз. Нескара Жайсаңбайдын жылкысын тиеби? Ооба. Таноону Басаңкул өлтүрөбү? Жок. Басаңкулду таноо өлтүрөбү? Карабек найманбы? Ооба. Көкчө 16 жашында Нескара менен согушабы? Ооба. Кампастыктын балбаны Даңдаңбы? Жок. Даңдаң күнөстөн жеңилеби? Жок. Даңдаңды Айдаркан жайлайбы? Көдөң Манастын колунан мерт болобу? Ооба. Ыраңшоону Шаңмусарды Манас жайлайбы? Ооба. Өзүңүздөр көргөндөй Мурас тобунун сырттаны берилген 10 суроонун ичинен 3-өсүнө гана ката жооп берип, жыйынтыгында 7 деген жогорку пайды топтой алды. Кезек төрдөгү Даанышман тобунун сырттанында. Шалтаң Шаңмусардын тулпарыбы? Ооба. Манас Шалтаңды байга береби? Ооба. Манас Шалтаңды Жакыпка береби? Жок. Күнөс менен Күлдүр бир тууганбы? Ооба. Чаганбай Күлдүрдүн уулубу? Жок. Чаганбай Күнөстүн инисиби? Ооба. Манас 14 жашында Айкожо кожолугабы? Жок. Айкожо 550 жашка чыгабы? Ооба. Манас бейиш тозокту көрөбү? Ооба. Айкожо Манаска кылыч береби? Ооба. Кыргыз тилдүү мектептерден келген топтордун сырттаны өздөрүнүн мыктылыгын далилдеп жаткан кез дегенибиз Даанышман тобунун сырттаны дагы берилген 10 суроонун ичинен 2-өсүнө гана ката жооп берип, жыйынтыгында жогорку 8 упайды топтону. Бул албетте жүрөк кубана турган сүйүнүчтүү окуя. Кезек соңку аян тобу сиздерде. Айкожо Манаска найза береби? Жок. Айкожо Манаска мылтык береби? Ооба. Манас 14кө чыкканда абы кетирөлөбү? Ооба. Манас 12ге чыкканда абы кетирөлөбү? Жок. Манас 14кө чыкканда көбөштөрөлөбү? Жок. Курбукум суу кийин кулжаталабы? Жок. 714 кулжа өлгөн жер Курбукумбу? Ооба. 714 кулжа өлгөн жер Кулжаталабы? Манас Качалбарсты Карасаздан табабы? Жок. Айкожо Манаска ак келтени береби? Ооба.
Сырттандардын сынагы нагыз бүгүн болгондой дегенибиз Мурас, Данышман жана Аян тобунун сырттандары берилген убакыттын ичинен 10 суроолорду кабыл алууга жетишип, ар бир топ өзүнө тиешелүү упайларды топтоду. Аян тобунун сырттаны карындашыбыз дагы эң жогорку 8 упайды топтоду. Ушуну менен биз бул бөлүмдү жыйынтыктайбыз. Алдыда төрдө турган Данышман тобуна карата Мурас тобу үйүнөн камдап келген суроосун узатат. Жалпыбыз көңүл буралы. Акын Бешимдин бет алышы окуясында ырдыктын эрдигин айтып берсеңер. Ысык көлдөгү жерде ырдык аяр бир аярдын атын утатат, ошо аярды утуп, ошонун атынан ырдык деген жер дагы бар, кошумча айтып кетсек. Анан Акын Бешим менен болгон согушта ырдык аяр кумдуу жерди суу менен өлтүргөн жери бар. Бизде ушундай маалымат айтабыз. Жооп так болбой калды. Мындайча айтканда, бул романдын Каратай уулу кыргыл ошол Боңдун аярын жайын айтканда, ошондо ырдык аяр бул оргонун аяры, ал эми Боң аяр бул Акын Бешимдин аяры болуп эсептелет. Ал эми ошондо ырдык аяр болсо, мен азыр 7 кесе суу алам, 7 кесе топурак алам, ал эми калганыңар ошол Боңду аярды аткыла дейт. Боңду аяр 40 000 кишини жеп ажыдарга айланган. Ошондо ырдык аяр болсо, Боң аяр ошол атарын билип, аны кыйкырганда оозунан от чыгып, тоого чейин жетет. Ошондо ырдык аяр 7 кесе суу менен, 7 кесе топурак менен ошол отту өчүрөт. Андан кийин кайта Боңду аяр дагы бир жолу кыйкырганда, ошол токой болсо капкараңгы болуп кетет. Ошентип, буну Манас ушунун эрдигине сүйүнүп, ушундай ырдык аярдын эрдиги деп да айтып берсек болот. Ушул окуядан. Данышман Аянга. Мардуба аяр кимдин аяр болгон? Жана дагы Мардуба аярдын жаны эмнеден болгон айта кетсеңиздер. Жок. Жоон айта кетсек, бул Мардуба аяр Кенжут шаарынын ханы Айгандын аяры болот. Жана бул Мардуба аярдын башын Алмамбет алат. Алмамбет алганда деген ал ошо башы жок дене өзү качып жөнөйт. Качып жөнөгөндө аны дагы Алмамбет өлтүрөт. Андан кийин жерде жаткан башын бозу колго ашкабактай катып калган башын бозу колуна кармап алат. Кийин Алмамбет бул жанды эчкимге бербестен бекем сакталга деп буйрат. Жана кийин бул денени жана башты отко жагышат. Отко жаккандан кийин мунун оттун жытына чыдабастан жыга куш учуп келет. Жыга куш бул Мардуба аярдын жаны болгон. Жыга куш учуп келип бул тооракка конуп калат. Конгондон кийин анын конуп калганын көргөн мажик анын мойнуна кылтак илип жана аны жыга кушту өлтүрүп койгон жайы бар. Байын иси жакты издеп баратканда Нескарадан кордук көрөт жана аны жерге көмүп коюшат. Бай болсо жерден чыгып, качып бараткан жеринде кайсы жерде тутулуп калат? Ал негизи ошол тутулуп калып, казылып көмүлгөндөн кийин кайра бараткан кайра чабдараты менен Нескара сүйлөшүп атканын көрүп туруп, жок, ошол жер. Кайсы жер болгон? Ал жер Жаргак деп аталат. Өз ара суроо боюнча Данышман тайпасына кошумча упай бердик, анткени дээрлик сурооңорго жооп берди. Болгону атаандаш аярынын атын таппай калды, окуяны ошол силер айткан окуяны айтты. Ошону менен жалпы упайга келе турган болсок, Мурас 34 упай, Данышман 46 упай, Аян 25 упай. Акындарыбыз жаркытып турса дүйнөңдү, жакшыны жакшы сүйбөйбү дейт. Так ошонун сыңарындай улуу дүйнөнү жаркыткан жалындуу жаштарыбыз ар убакта бар болсун, эл тиреги, мамлекет эртеңи болгон келечек муунга Манас эпосун үйрөтүү жана жайылтуу, эпосту жаштар менен бирге даңазалоо бүгүнкү күндөгү орчундуу башкы маселелердин бири. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө улуу Манастын руху жашап жана ойгонуп түбөлүккө сактала берсин деген жакшы тилекти жалпыңыздар менен коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу көгүлтүр экрандан амандашканча жалпы журт эсен туруңуздар.